Урматтуу телекөрүүчүлөр, ар бир саатыбызда кызыктуу нерселер менен улантабыз. Жана албетте 3-чү саатыбызда кызыктуу нерсе менен уланталы. Бул жакында гана Кыргызстанда Кыргыз Республикасынын эл артисти Арстанбек Ирсалиевдин рахмат деген кечиресиздер, балет кечеси болот экен, элесиңе рахмат деген. Дал ошол балет кечесине катыша турган биздин өтө таланттуу балериндер бүгүн бизде конокто. Алар US America Grand Prix эл аралык сыйлыгынын жеңүүчүсү Эркин Базарбаев, Даяна Кыдыралиева жана эң башкы Чолпон Базарбаев, Бишкек шаарындагы Чолпон Базарбаев атындагы хореографиялык окуу жайынын жетекчиси Жемиля Туляева интервьюзу улантабыз. Жалпы жөнүнөн кандай кече болот, кеңирээк маалымат алалы. Саламатсыздарбы? Саламатсызбы? Кутмандарыңыздар менен маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы келип алдыңыздарбы? Эшикте кар. Алгач эле ушул Кыргыз СССРнин эл артисти Арстанбек Ирсалиевдин кечесине арналган балет тууралуу кеңирээк маалымат берип өтсөңүз. 29-нда Кыргыз эл артисти Арстанбек Ирсалиев кечеси болот. Аны уюштурган биякта азыр кызы Медина Ирсалиева министрликтин колдоосу менен, театрдын колдоосу менен өткөрүлүп жатат. Биздин жакында эле өткөн жумада эле өткөн сыноо UIGP жеңип алган ушу студенттерибиз да катышат. Себеби концертке Россия менен Казакстандын эң мыкты артисттери келет атпайбы, жылдыздары деп айтса болот. Бул жерде катышып аткан артисттер да өзүнүн графиги аябай экен, татаал, ошого карабай бир күн болсо да убакыт таап келатышат. Себеби Чолпонбек деген кечиресиздер, Арстанбек Ирсалиевдин атын билгендер, бул Вагановада окуп жүргөндө 2-курста эң биринчи лауреат жеңди ушундай сыноодо, эл аралык сыноодо 60-жылдарда алып келиптир. Студент кезинде Арстанбек Ирсалиев Пушкин деген мыкты мугалим бар эле, Барышниковду да окуткан. Ушу менимче ушу бир курстабы же 2 курс ушу чогуу келаткандарда ушундай балдар менен окуган, кийин келип Кыргызстан балетинин атын чыгарып, бир гана артист эмес, Арстанбек Ирсалиев киного дагы тартылып, мыкты кино актёру болуп жүрдү. Ролдо жараткан экен демек. Ооба, Алый Маки Ысыккөл Шамшиевдин киносунда жаш атайды аткарылган. Ал эмес эле кичинекей улица космонавтов деп ошо киного тартылып. Демек, искусство адамы экен да, демек, чыгармачыл адам экен. Анан, биздин телекөрүүчүлөр үчүн дагы жагымдуу жаңылык. Мына биздин сөзүбүз куру болбош үчүн, азыркы маегибиз куру болбош үчүн, мына ушундай сонун билеттерди дагы бизге алып келип беришкен. Ойнотобуз. Мына бул кечеге сиз дагы барсаңыз болот. Кантип утуп алам, кантип мен бул билетке ээ болом деп ойлоп жатсаңыз, биздин таңшоолор берүүсүндө алдыңкы мүнөттөрдө биз бул экөөнү ойнотобуз. Суроо беребиз. Сиздерден жоопту күтөбүз. Андан соң сиз дагы бул билетке ээ болуп, бир өзгөчө искусствого мындай байып келсеңиздер болот деп, жан дүйнөнү байытып келсеңиздер болот. Себеп дегенде атайын чет мамлекеттен дагы конокторубуз келет экен. Абдан кызыктуу болот деп айтып өтөлү, анонс кылып дагы өтсөк болот. Эми мына окуучуларыңыз дагы алып келип калыптырсыз. Мына ошолор жөнүндө дагы кененирээк маалымат берип өтпөйсүздөрбү? Даяна Кыдыралиева биздин 1-курстун окуучусу. Себеби бизде курс деп биринчи деген ойлогула, 1-курска келип эле балетке окуп кал деп. 1-курска өтүш үчүн 5 жыл дагы окуу өткөн. 4-классты бүткөн окуучуларды биз алабыз, аларды да жөн эле албайбыз. Эң мыктыларды тандап 5 жыл окутабыз. Бирок кичинекейинен эле конкурстарга катышып келатышат. Мынакей менимче ушу Дайна Акбул конкурсунда да орун алгансың, э? 1-чи орун болгон ушунда дагы. Кичинекей кезинде, анда 2-чи жыл окуп жүргөн. Анан быйыл мына 1-чи курс болуп, 3 жыл студент болуп окушат. Ошо менен диплом алышат. Демек, жалпы жөнүнөн 8 жыл окушат экен. Биздин окуу жайга 1-чи орунда алып келди. Ушу эл аралык конкурсту болсо, бул UIGP бүткүл дүйнөдө таанылган конкурс экен. Анан СНГ боюнча биздин
Кыргызстанда эң биринчи өткөрүп атышат. Вау. Баракелде. Катышкандар. Көпчүлүк биле бербеген сонун маалымат. Орто Азияны, СНГны бир сыйра мындай көрөлү деп келип, бизге дагы ыңгайлуу болду. Себеби балдарды Америкага алып барыш үчүн өтө эле кыйынчыраак. Анан жюри өзү келип, Медина ошо Чолпонбек Арсланбек Рысалиевдин кызы ошо Америкада, Арсланбек Рысалиев дагы Америкага кетип, ошо жерде иштеп жүрүштү да, эми турмушка жараша 90-жылдан кийин кичине кыйыныраак болуп калды. Баары бир баягы өз жерине тартып, Кыргызстанга көңүл буруп, ушу конкурсту Кыргызстандан өткөрөлү деп уюштуруучуларды көндүрүп, биринчиси өттү. Мен аябай кубанып, сыймыктанып турам. Ушу биздин балдар Даяна кыздардын арасынан ушу өзүнүн жашындагы кыздардан биринчи орун алды. Эркин Базарбаев да биринчи курстун окуучусу. Эркин да эркек балдардын ичинен биринчи орун алды. Анан бул орун алгандан тышкары дагы кыздар бар. Баары бияка эми студияга батпайт. Анан бул конкурста аргасы эң мыкты окуу жайларга Көрсөк болот болуш керек, жалпы телекөрүүчүлөргө чакырып мынакей чакыруу алышты. Жайкы стажировка, мынакей кээ дал ушуларды бекер, көргөзүлгөн. кээ жол киреси менен ар кандай болуп атат. Бул жерде Астана, бул Астанадагысы экен, Нур-Султан шаарындагы болуп өткөн конкурсдагысы. Ал эми бул Нур-Султанга 5 окуучубуз приглашение алды. Стажировка 2 жума келип, бекер окуп, бекер ушу биздин окуу жайды көрүп, балдар менен аралашып, биздин да кичине мындай практиканы өтүп кетсин деген. ал белек катары, Белек катары. Бул Ясмина Жамботаеваныкы экен, азыр бул жакта жок, ал кызыбыз, окуучубуз. Аябай ал жөнүндө дагы айтып өтөлү. Таланттуу дагы бир окуучусу бар экен эжекебиздин. Андыктан унутта калтырбайлы Ясминанын дагы. Ясмина экинчи курстун окуучусу. Ясмина эл аралык конкурска 3-чү жолу катышып атат. Мына быйыл бир жылдын ичинде Санкт-Петербургдан гран-при алып келди. Турциядан биринчи орун алып келди. Бул конкурста экинчи орун алып калды. Ар кандай боло берет, бирок Ясмина биздин жеңүү болот дегенде. Келаткан жылдыздарыбыздан буюрса, мынакей ушу балдар 29-нда да катышат. Анан бир гана баягы балдарды өзүнө эле айтып кеткен туура эмес, себеби бул жеңүү дагы биринчиден мугалимдердин эмгеги. Айдаянанын мугалими Кыргызстан эмгек сиңирген ишмерлери Өзү айтса Ибраимова ким? Жамал Ибраимовна, биздин ветерандар. Эркиндики дагы Мураталиев Айгүл Манакуловна, ал дагы. Азыр бизди телевизордон көрүп, окуучуларым, менин окуучуларым деп сыймыктанып көрүп атса керек. Чындыгында би балерина болобу, негизи эле бидин бир топ түрүндө катышкан мырзалар, айымдар өтө токтоо, өтө созолонгон адамдарга айланып калат дейт, жакшылап ойлонгон адамдарга деп. Чындыгында мынакей азыр түз эфирден байкап атабыз. Негизинен сиз айтып калдыңыз, мынакей бир топ эл аралык конкурстарда биринчи орундарда, экинчи орундарда алып келип атыптыр. Бирок эмнегедир дүң болуп жаңылык катары чыкпайт. Эмне үчүн? Мамлекет тарабынан колдоо жакшы элеби? Мындай болуп калды да, бул конкурс өтүп атканда ал учурда мен да баягы көңгөн боюнча эле Чолпонбек Базарбаев фестивали менен экөө тең өтүп калды да. Менимче маалымат берилди, бирок көбүнчөсү ушу конкурс өтөбү, кандайча уюштурат, чындап эле Америкадан келеби деп ишенбей атышты. Айта келгенде кээ бир мугалимдер, кээ бир коллективдер да ишенбей катышпай калышты. Анан баары өтүп, ойлогонубуз ишке ашырылгандан кийин деп калды. Эмкиде мен ойлойм, Казакстандан келишти, 40 окуучу алып келди, Алматы окуу жайы. Эмкиде менимче мындан да көп болот окуучулар. Биз баягы бизге эле да Кыргызстанга өткөрөлү деп айтабыз. Ал конкурс өткөндөн кийин булардын өзүндө бир иш-чаралары болот экен, Америкага кетип, балдарды дагы санашат экен. Конкурс чындап келсе мындай калыстык менен өтөт экен да. Бүт эле компьютерге киргизилет экен. Ошол жактан түз эле жюри жаздыбы берет. Биякта отуруп компьютерге киргизди. Америкада болсо онлайн менен эсептеп турушат экен. Эч кандай тартуу жок. Жок. Эч тартуу жок.
ошонусу жакшы экен. Анан бүткөн мына ушу жумада дагы маалымат келди, аябай сүйүнүп атабыз. Даяна, Эркин, Ясмин чоңураак балдардан Нью-Йорк финалине өтүштү. Буюрса Нью-Йорк бараттыр. Бул отборочный делген да, отборочный тандап анан барып болгондагы тияктан өзүнүн программасын санап Нью-Йоркка чакырат экен. Андан тышкары дагы 2 коллективибиз өттү. Бизден народный отделение деген бар да, 3 кыз, анан кенже класстан дагы бир группа ансамбль деп. Эми буюрса Нью-Йоркко жөнөп калышат. Чынында сонун экен. Негизи биз билебиз, балерина деп атайбыз, кыздарды, балет менен машыккан кыздарды балерина дейбиз. Ал эми мырзаларды кандай атайбыз? Мына ушул нерсе көпчүлүк учурда мындай мелдештерге туруп калат да. Менин оюмча балерин. Менин оюмча балерон деп ойлочумун мен. Балдар бар эле, балерин. Айтып бересиң ба да? Аха. Ушул нерсе атабыз. Бизде балерон деп эч ким айтпайт. Ну, сөз жок дейт ушундай. Бирок бизде артист балеты деп доктор айтат. Балет артисти дейт. Себеби балерон деген мындай тамаша катары, анан кийин ачыгын айтканда мындай шылмыңдап жүргөндөй. Ошон үчүн бул сөздү биз мектепте профессионалдуу окуган балдар колдонбойт эч качан. Билбестиктен айтып койсо дагы оңдоп турушат да. Ошо. Чынында биз биле алганыбыз жакшы болду. Себеби биз үчүн бул абдан пайдалуу маалымат. Көпчүлүк учурда ушундай ойлонуп калабыз да. Балерина деп кыздарды атайбыз, аны билебиз, ал мырзалар эмне болот депчи. Анан тарынты болбайлы деп биз дагы жөн гана искусство адамы деп атап келчүбүз да. Демек, туура аталышы бул балет артисти. Ооба. Мырзаларды балет артисти, кыздарды балерина дей берсеңиздер болот. Бирок кыздарды деле балет артисти десе болот. Болуш керек. Ооба, артистка балет. Жалпы жонунан, эң жакшы. Ал эми биз сиздерге сөз бергенде эле, урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде 29-ноябрь күнү күнүңүздү жөн эле адаттагыдай өткөргүңүз келбей, мынакей дал ушул экранда чыгып турат. Кыргыз Республикасынын СССРиндеги Арыстанбек Исраилиевдин, тактап айтканда Кыргыз Ирсалиевдин жаркын элесине арналган Рахмат сенин элесиңе деген балет кечесине 2 кишилик чакырууну утуп алууну кааласаңыз, биз сизге билет ойнотууга даярбыз. Жана албетте ал билетти биз азыр деле ойнотуп койгонго даярбыз. Негизинен бизге белек ала келген экенсиздер. Бул белек албетте абдан баалуу белек десем болот, себеп дегенде искусствонун кечесине ар дайым эле бекер нерсе бериле бербейт. Себеп дегенде искусство бул албетте дүйнө жүзүндөгү эң чоң өзүнүн океаны бар тармактардын бири. Мынакей 29-ноябрь күнү 2019 жылдын саат 18:30 башталат. Кайсыл жерде десеңиз, кайсыл жерде болот экен? Мен кошо кетейинби? Ооба, жакшы болмок, абдан жакшы болмок. 29-да опера балет театрында саат 6:30. Азыр Facebook'ta көп суроо болуп атат, билет каякта сатылат деп. Кичине сиз жана башында сурап кетпедиңизби, ушу кандай колдоо болуп атат? Кичине кыйынчылыктар болуп атат. Медина бая Америкада тургандан кийин биздин орусча айтканча не резидент болуп калды да, гражданствосы да Америкалык экен. Бирок ушу кеткенче атамдын эскертүү кечин өткөрүп кетейин деп атат. Анан билетти БХУ бул жума БХУнун фойесинде сатышат. БХУ бул Бишкекский хореографический училище да. Биринчи этажда кире сатышат. Себеби билеттер аз эле, көбүнө чакыруу менен баягы Арыстанбек менен иштеген адамдарды, өзүнүн ошол замандаштарын чакырып атат. Билет Эми суроосун узатып коелу, биздин көрүүчүлөр да күтүп калышса керек. Убактыбыз дагы абдан тар экен. Арыстанбек Ирсалиев жөнүндө болуп жаткандыктан биз ал жөнүндө маалымат билгибиз келип жатат көрүүчүлөрдөн. Арыстанбек Ирсалиев ким болгон, эми ким болгонун айтып өттүк. Канчанчы жылы төрөлгөн, каякта жана кандай чыгармаларда өзүнүн кандайча айтсам ролун жараткан десек дагы туура болот го дейм, балет сахнасында. Андыктан тезирээк бизге телефон чалыңыз 0312 57 77 97 сандары кызматта. Андыктан Арыстанбек Ирсалиев тууралуу мынакей маалыматты жаңыртып өттү. Айтурган керектүү маалыматты сиз ал маалыматтын жообун бизге жаңыртыңыз дагы. Өтө сонун кечеге 2 кишилик чакыруу баракчасын утуп алыңыз. Суроону дагы бир ирет кайталап коет окшойсуң. Арыстанбек Ирсалиев качан жана кайда жарык дүйнөгө келген жана канча дегиче болбой телефон чалуу бар. Чалуу бар экен. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Алло, саламатсызбы? Катуураак сүйлөйбүз же? Саламатсыңар. Аты жөнүңүз?
Атым Майрам. Эң сонун Майрам. Сиздин жоогуңуз даярбы? Суроолорду берсеңер, кандай дедиңер? Дагы бир ирет кайталап коелу, Арсенбек Ирсалиев канчанчы жылы жана кайда жарык дүйнөгө келген жана кандай чыгармаларда өзүнүн ролун жараткан? 1950-жылы төрөлгөн Кара-Балтада. Туура. Эмнеге мен кичине жакыныраак билем, эмне дегенде Арсенбек Ирсалиев балет училищесинде окуп атканда, ал уже чоң жигит болчу. Мен жаңы 8 классты бүтүп, ошол училищеге музыкальный отделениеге келгем. Ошондо мен тааныйм. Вау, эң сонун. Керемет. Анда айтып өтүңүзчү, экинчи сурообузга жообуңузду. Кайсы чыгармаларда өз ролун жаратты эле? Бул это Лебединое озеро, Спящая красавица, Жизель, Корсар, Ромео и Джульетта, Бахчисарайский фонтан, Спартак, Баядерка, Дон Баарын Кихот. билет экенсиз. Вау, мынакей чыныгы күйөрман. Мен өзүм музыкантмын ошон. Баракелде. Эң сонун. Кол чабуулар сиз үчүн жаңырсын. Туура жоопту сиз жаңырттыңыз, дароо биринчилерден болуп. Андыктан 2 кишилик чакыруу баракчасы сизге белек катары ыйгарылат. Андыктан 29 ноябрь күнү жөн гана күн катары өткөрбөстөн көңүлдүү өткөрүңүз. Себеп дегенде искусствонун өзгөчө бир тармагы болгон балет кечеси болот. Андыктан биз сизди куттуктайбыз. Татыктуу адамга бердик окшойт, Албетте билеттерди. музыка дүйнөсүнүн фанаты десек да болот. Биз албетте сиздер менен да коштошобуз. Сиздерге рахмат айтабыз. Буюрса Нью-Йоркко болгон сапар байсалдуу болсун. Ал жактан гран-прини күтөбүз дейли. Жана бизге келип айтып бересиздер. Сөзсүз. Анан сиздердин мектепке дагы Бишкек Чолпонбек Базарбаев атындагы Бишкек хореограф окуу жайына дагы ийгиликтерди каалайбыз. Себеп дегенде Бишкектеги эң менмендеги бийчилерди баары бир дал ошол окуу жайдан чыгарын биз билебиз. Рахмат сиздерге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин эфир улан өрет. Бул албетте таң шоула берүүсү, алдыда кызыктуу маалыматтардын баардыгы болот.